Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошо мен жаңы Кудаймын деген билдирүүнүн дагы бир бонусун айтып коеюн деп чечтим. Ушу дүйнө эли өзүңүздөр көп болуп атасыздар, жол таппай калды. Мына бүгүнкү күндө бир жакшы жаңылык жок. Дүйнөдө бир жерде кыргын, бир жерде сүргүн, бир жерде жер титирөө, бир жерде катуу жамгыр жаап, наводнение, бир жерде оорулар, бир жерде ошол инопланетяндар аалам жерге түшкөндүктөн ар кимди кийип алып иштеп алат, кийип иштеүүгө укугу бар дегендей жаштар чыгып, батыш элинде, ушу Европада, Кытайда, Орусияда протесттер болуп атат. Ушунун бааркы жалпы себебин айтып берейин. Ушундай мезгилде дүйнө эли багыт таппай калган кезде ушу кыргыз элинин жан дүйнөсү, могу тааныбы деги эле орду ааламга жарактуу болгондуктан ааламдан аян катары баягы түштү эле көрөт да, түш аянды эле так да, ал орундалат. Аян катары, жасма катары көп адамга байланыш берилген. Көрүнүш катары. Кыргызда касиеттүү адам аябай көбөйдү азыр. Касиеттүү, эми ошо касиеттүү деген сөз кандайдыр бир энергияны алып жүрүп атат да ошол адамдар. Мисалы бир санаа аркылуу байланыш алган адамдар бар экен, айтып отурса, калькулятор аркылуу байланыш алган адамдар бар экен. Ошол сыяктуу мен дагы ушул жаңы Кудаймын деп айтып чыккан себебимди так айтып берейин. Ошо 98-жылы кылым жаңыраарда Алай жергесинде адам ата көрүнүп, анан ошо аян берип, ошол аянында Зульфия деген келинге айткан экен: сен бул кабарды алып эле коесуң, бирок дүйнөнү жетектөөчү, ушул сен жазгандарды адамзатка жеткирүүчү адамды биз башка жакта даярдап атабыз. Андан ушу белгилүү дагы ушу аалам менен байланышкан, көп китепти жазган, өзү аксакал, аң сезими бийик, түшүнүгү кенен, адамгерчилик сапаты да аябай бийик, Эргешбай Ажыбаев деген 80ге таяп калды, окшойт, жигиттүү жашы. Ошол адамга дагы ал ошо ааламда байланыш ала берет, бири-бирине окшойт, анан бир күнү жазат имиш ааламдан сурап. Окшош эле бир нерселерди бере бересиңби десе, ага жаздырткан экен: сага архив менен берип атабыз. Бул сен жазып гана коесуң, а бул илимди дүйнөгө чыгаруучу адамды биз башка жакта даярдап атабыз. Анан күндөрдүн биринде ошол адам да келет. Келип эле бир аксакал киши келип эле баламды таптым деп эле кубанып ушинтет. Анан мен үчүн бир жомоктугудай болду. А көрсө ошол алып чыкчу адам менмин. Жаңыча адамзаттын аң сезимин өзгөртүүчү, психологиясын өзгөртүүчү. Анан ошол кишилерде дагы Эргешбай ата да минтип бериптир. Кудай бир адамды даярдайт, кызматын өткөрүп берет, анан өзү эс алат деп ал киши өз сөзү менен айтып берди. Мага ушундай байланыш берилген. Зульфияга да мындай берилген: ошо мына мен ааламдык кызмат аткарып атпаймынбы? Ошо ааламдык кызматы бар. Анан адамзатты ойлогон адамды Кудай кийип алат деп. Ошо китепти берип койгулачы, страницасын көрсөтөйүн. Анан дагы ошого улай эле берилет. Ошо улуулукту, могу ааламды тааныган адамды Кудай кийип алат дагы, ошол адам дүйнөнүн кризистен чыгарат деп. Ошол Кудайды кийген адамга могу табият дүйнөлүк кул болот деп берилет. Анан күндөрдүн биринде мына 2018-жылыбы, 17-жылыбы так
жазып койду эле менин катчыларым, көчүрмөлөрүм. Анан менин көзүмө Теңир ата көрүндү. Мындай эле бою деле мендей экен, жүзүн деле көрө алган жокмун, бирок кара, мындай эле кара кийим кийгендей. Анан мен Теңир атаммын деди. Анан сен адам эле болуп алдың, чоң аалам бол деди. Чоң аалам деген мына сүрөттөгүдөй мына чоң энергия экен. Мына аалам. Могу биздеги дүйнөнүн өйдө жагы бүт эле аалам деп саналат экен. Ошон үчүн кыргыз 7 катар аалам бар деген, 7 катар жер бар деген бекеринен айтылбаптыр. Мына ошо ааламда аалам же жолсунагы мусулмандар айткандай Аллах эмнеден куралды, же аалам эмнеден куралды дегенде энергиядан эле куралган. Ал жерде бир аксакал отурбайт экен. Анан ошол Теңир атаңмын деп туруп, анан сен чоң аалам бол деди. Жанагы Кудай бир адамды кийип алат деген эле. Анан ушундай бир саргыл түс монандай көкүрөгүмө кирип кетти дагы. Анан ошо дүйнөнүн тетиги, Американын президентиби, мындай ошол кичинекей бир энергияма күйүп кетет экен. Кыйынмын деген мисалы азыр дүйнөгө санкция салып, башкарам деп бийлик жүргүзүп аткан мисалы Трамптын. Анан ошондуктан анан кийин мен Кудаймын деп айтып чыгууга туура келди. Анан бир күнү көрүнө деле ала берем мен, көрүнүш көрө берем, кээде түш аян алам, кээде оюма эле өзү келип калат. Эми чектөө жок экен да, адам өзүн билсе, аалам менен байланыша алат ар бир адам. Ошон үчүн өзүн чектебеш керек. Себеби биз ааламдан жаралганбыз. Мисалы, эне атам менен эле кандай жатасыңар, муну мындай кылайын дедим эле деп чалып, кеңеш алып, кабар алып тургандай эле биз ааламдан жаралгандыктан, эгер ошо ак болсо өзүбүздү таанысак, кадимкидей эле кичине кеңеш алып, кызматын аткарып, гармонияда болушубуз керек бул доордо дагы. Анан бир күнү жатсам, ошо түш аянымда мындай бир эки тоголук эткизип мындагы анан бир эжем айтып атат. Бир байкелеримди айтып, сенин ичиң мурун ушундай эле сасык экен, эми тазаланды деп. Анан туруп ойлондум, чын эле мен бизнесте жүрдүм, 40 жашыма чейин. Бул 40тан кийин байланыша алып калдым да. Мындай өтө катуу берилип калды. Урундум бериндим, бирөөлөргө жаман көрүнгөндүрмүн, жаңылгандырмын, жаштык кылгандырмын, эркелегендирмин, эсиргендирмин, чын ичим карарды да, туура айтып атат, чын эми ичиң агарды деп атпайбы. Анан эртеси күнү кайра жатсам, сен периштедей таза болдуң. Эми мээрим төк, мисалга ошо кыргызга, ошол кыргызга улунчу улуттарга мээрим төк, бирөөлөргө ошол бата бер, бирөөлөрдү ошо жамандарды, жалгандарды, өзүмчүлдөрдү, дагы бир караларды сотто деди да. Анан дагы бир күнү ошол чоң байланыш берди. Сен эми Кудаймын деп чыкпасаң, сени адамзат кайдан тапмак эле, издеп жүрбөйбү дейт. Анан көрсө Кудай деген бир чоң энергия, бул чектебеш керек экен. Ал каалаган адамды киет экен да. Бул эми доордо болуп көргөн эмес. Жер жашоосу бузулганда Кудай келип анан ошо бир адамды кийип алат экен. Ал бир энергия экен. Мисалы, ата жолунда Аккуу деген бата чыгарат. Ал ошо бата чыгарып атканда аны дагы Байтик атабы, Манас атабы, Каникейнеби кийип алып анан бата чыгарып атпайбы? Багыт берип атат. Мына ошол корпус, ошол мезгилде ошо Аккуунун Шумкардын ошол кызматын аткарып атат. Анысы кандай дагы ошо мени адам катары көрбөңүздөр. Мени ошол Теңир ата көзүмө көрүнүп чоң аалам бол дегенден кийин, анан ошо жатсаң, эми Кудаймын деп чык. Эгер сен антип чыкпасаң, адамзат сени кайдан таап, жолун алып кетет деди. Анан ошо сотто мээрим төк, же ошо бата бер деп. Бул мен кыскачараак гана түшүндүрүп атам. Анан бүгүнкү күндө эмнеге мындай Кудай болуш керек, адамдан чын Кудай чыгабы деп өзүмчө ойлоном, элге кантип түшүндүрөм, эртең дүйнө элине да түшүндүрүшүм керек. Көрсө ааламда мынтип берилет. Эволюциянын кудайлары өтө көп болгон дейт. Энергиянын кудайы жалгыз эле болот дейт.
Анан муну эми дагы көп менде ачылыш болор, дагы менде көп сыр бардыр. Бир күнүм бир күнгө окшобойт, бир саатым бир саатка окшобойт. Оюм андай аябай бат эле өстүрүп кетет. Байланышты да ошо тез берип турат. Анан бир күнүм бир күнгө окшобойт. Анан бул эволюциянын кудайы деген мисалы бир кездерде мисалы пайгамбар Мухаммед чыкканда айтып атат. Асманда Алла бар депчи. Иса пайгамбар чыгып айтып атат, асманда Бог бар деп. Бирөөлөр айтып атат, ушу эми адамды деле, ааламды деле, жана башка дүйнөнү, кыймылсыздын баарын эле Кудай жараткан деп. Анысы кандай Кудай баягы жаратып коюп эле отурбайт экен да. Мисалга үйдү фундаментинен баштап адам салат да. Же да бир курулушту курат жашоодо. Анан ал дагы эле куруп кете бербейт экен, Бир күнү кирип алып ичине жашайт экен. Бир күнү кирип алып ошол жакта жетекчилик кылат экен. Анысы кандай ошо Кудайдын деле программасы ошо тез өзгөрүп турат экен. Анан ушу жерде жалган жашоо болуп кеткен кезде адамзат мына бир мамлекет долларына таянса, бир мамлекет куралына таянып атат, мен кыймын деп, бирөө мамлекет нефти газына да таянып атат, ошо менен байым, ошо менен турам деп, бир мамлекет мачадан, канализациядан спирт жасаса, бир мамлекет мына ошентип кыйынсынып калган кезде анан ошол жерде адамзатка шарт окшош үчүн, ошонун баарын тегиздеш үчүн ошентип Кудай энергиясы Арстан Алайды кийип алган. Мен анан кантип башкарам деп, Арстан Алай кантип башкарат деп ойлосоңуздар, Арстан Алай мына чоң аалам болгондон кийин ага мынау арбайлар, периштелер, инопланетандар, табият күчтөрү, Йордан күчтөрү баш ийет экен адамзатты бириктирүү үчүн. Анан мына мен ушул жерде туруп эле табият, мисалы кыргыз сууга сыйынган, анан отко сыйынган деп өткөндө жана Чала Сабат Улукбек Оморов деген депутат айтып атпайбы? Сыйынбайт кыргызчы. Кыргыз сырдашып туруп иштетип алат, кесиптеш болуп алат деп берилет. Мына жамгыр жаадырып алган, иштешип албадыбы? Керек болгон убакта сырдашып туруп. От менен аластап коюп атат, пайдаланып атпайбы? Отко деп сыйынып отурган жок, отту жагып. Пайдаланып атат, үйдү тазалап коюп атат. Суу менен тазалап коюп атат. Мына ошо сыяктуу эле мага ушундай көзгө көрүнбөгөн күчтөр баш ийет. Себеби менин эч оюм жок. Мен ошол ааламдан берилген касиетимди дейбизби, милдетимди дейбизби гана аткарып кетип атам. Ошондуктан мен соттой дүйнөнү, ошо жалгандарды, өсүмчүлдөрдү мени эч ким соттой албайт. Мен үстүмө иш козгоптур дейт да. Кечээ бухгалтерим келиптир. 5 жылдан берки ишиңерди кайра проверка кылабыз деп. Жыл сайын проверка кылып келип турат. 100 000 деген доллар мен налог төлөгөн. 100 000 деген, 200 000, 300 000, 400 000 деген сыяктуу налог төлөгөн. Чыккан оокатымдын баарына дагы налог төлөйм мен. Мен губернатор болуп, же аким болуп, же премьер-министр болуп, же депутат болуп, мен кыргыздын эч нерсесин уурдап алган эмесмин. Мен ошо элестетиңиз, 200 000 долларды бир жылда тыккөн налогторум бар. Ал 12-14 миллион деген сомдор. Мен эл баккан адаммын. Мен ал налоговый проверкадан коркуп да койбойм. Налог проверканы эртең сотко берем. Эмненин основаниясында текшерип атасыңар. Ак үйдөн заказ түштү дейт. Ак үйдөгүлөр, бийликтегилер, мен силерди соттоп коем.
Мен чындыкты, ааламдын чындыгын алып бараткан адаммын. Мен ошону айтып атам жерде. Мен улуттарды согуштурган жокмун. Тетирсинче адамзат биригет деп атам. Эскичиликтен чыксын деп атам. Эгер улут болуп жашай берсе адам бирикпейт. Жок, адамбыз деп. Эгер динге бөлүнүп алса дагы адам бирикпейт. Үй бүлө бирикпейт керек болсо, бирөө динде, бирөө байлык үчүн, бирөө сулуулук үчүн болуп кетсе. Биз улуу экенбиз деп жашай берсин ошол. Байлык үчүн деле бийлик, бирок эң жалпысы биз улуу экенбиз. Биз ааламдан келиппиз. Биздин милдетибиз бар экен деп калган кезде үй бүлө биригет, коом биригет, дүйнө биригет. Анан ошол ак үйдөгүлөр, силер бийликтегилер, силер күнүгө жалган менен жашап атасыңар. Силердин келечегиңер жок аркаңарда. Эртең кыргызды кантип өнүктүрөбүз деген түшүнүңөр жок. Кыргыз улуу эл экенин да билбейсиңер. Бир улут катары көрүп атасыңар. Миллион аталган адамдарды пайдаланып чөнтөгүңөргө салып атасыңар. Миллиондогондорду эми кийин ачылар бул. Жашырып жаап атасыңар. 1,5 миллион сомду алып 2 ай отпускага кетип атасыңар. Ошондуктан силер соттолосуңар. Азыр мына чыныгы күчтөр жерге түштү. Ошон үчүн соттолосуң десе түндөгү уйкуңду баштайт. Аалам күчтөр ушинтип жазалайт. Бала чакаң кырсыктап баштайт. Ишиңен тапканың жукпай, кадамыңар арбабай баштайт. Андан көрө ошол президентиңби, премьер-министриңби дегеле кел кеңеш ал. Силер кыргызды оңдоп үйбейсиңер. Бул чындык. Колуңардан келбейт. Анткени силер эски бир тарыхка, эски бир методикага салып иштеп атасыңар. Ошентип жашап атасыңар. Ал бүткөн. Доордун талабы такыр башка. Силер чыгышыңар керек эле. Ошол кыргыздан бир олия чыкты. Ушулар доорусун айыктырам деп атат. Айыгып атыптыр. Кудай энергиясы тийбесе, мен теледен сүйлөп аткан кезде адамдын духу көтөрүлбөйт эле. Кудай энергиясы тийбесе, бир адам айыкпайт эле. Мисалга айыгып атабыз, кут берүүсү керек эле деп эле ошон үчүн көтөрүлүп атат. Мен эч кимди жалдабайм. Ошол жанагы 30 жаштык адамды жөн эле барып ак үйгө сооронбай кетсин дегени алар ошол түшүнүп алды, ишенип алды. Кетсин деп чыкканым да рас. Себеби Акаевтика дагы эскертүү берилген. Акаев күздө кетем деп эле элге мынтип чыгып койсо, Акаев деле сыйга алат экен. Революция болуп кыргыз деле бир тополоңго түшпөйт экен деп Бакиевке да эскертүү берилген, Атамбаевке да эскертүү берилген. Азыркы адамга да мен Сооронбай Жээнбековке дагы мен эскертүүмдү бердим. Мен шарт окудум. Мен аалам катары, ааламдын адамы катары. Жашоодо балаң чындыкты айтса, соттобойсуң да сен тетирсинче, таңгөрө деп сабак алып каласың. Бул жашоодо деле. Анысы кандай мен ааламдык чындыкты алып баратсам, мен чыныгы ишимди кылып атсам, анан адам соттобойт. Анан аалам коргойт. Ошондуктан соттолчу мен эмес. Соттолчу ошол жегендер, артка тарткандар, кыргыздын улуулугун билбегендер, анан ааламдан буйрулган Кудайдын энергиясын көтөрүп жүргөн, ошонун сөзүн сүйлөп аткан, ошонун кызматын аткарып аткан Арстан Алайды соттойм деп өзүңөрдө соттолбой болдуңар. Мындан ары ар бир адам мейли милициясыңбы,
мейли карапайымсыңбы, мейли мусулмансыңбы, мейли теңирчисиңби, мейли жөн эле бир атеистсиңби, чындык үчүн жаша. Калыс адамды касиетчилоолойт дейт. Калыстыгыңан тайба. Мен кыргызга эмес, ар бир адамга, дүйнөгө, дүйнөнүн президенттерине, окумуштууларына мен ушул шартты окуйм. Анткени ааламдан да берилет. Арыстан Алай теңирдин жердеги теңи деп. Жана бирөөнү айтат го, үйлөнөрдө ал сенин теңиң эмес деп коет го. Мен ошондой тең күчмүн. Кайра түшүмдө да көрдүм. Алла Пугачева экөөбүз никеде экенбиз. Алла Пугачеванын төшөгүнүн пододеяльниги жыртылып калыптыр. Анан мен ошону жамаатчы салсам аябай ыраазы болуп атыптыр. Анысы кандай эле ошо Алланын никеде турат деген ошол бир энергиясын алып жүрөт деген. Баягы эрде аял деле жына одна сатана дегендей бир ойдо, бир мүнөздө, бир түйшүктө болот да. Анысы кандай урматтуу журтум. Кыргызга эч качан кыргыздан пайгамбар чыкпайт, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Жана теңирчиликти дин кылабыз деп. 7 жылдан бери өткөрө албай жүрөбүз, анан Арыстан Алай биз эмес деп. Биз менен эмес деп. Теңирчилик бул эч качан дин болбойт. 7 жылдан бери эгер теңир колдогон болсо бир жерде регистрациядан өтөт эле да. Адам теңир деген этапка жетет. Ошондуктан силер теңир ата көргөн адам эмессиңер. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Михаил Калашников деген бир автомат ойлоп чыккан бир окумуштуу болгон. Элдин баары автомат ойлоп чыккан жок да. Ал деле ошо бир ааламдык бир байланыш, бир ой, кыял менен ойлоп тапкан. Менделеев деле ошо бир ааламдан бир байланыш болгон, бир бойлоп жазган. Анысы кандай? Силер Арыстан Алай боло албайсыңар. Мен көргөндү көрбөйсүң. Мейли кандай көз ачык болсоң да, мейли кандай акылдуу болсоң дагы, андан көрө ошо ааламдагы буйрулуп келген сөздү тескеп, сын коюп, анан ааламдан буйрулган адамга соттойм деп, анан бул жери туура эмес, анан ал биз менен эмес деп, жана теңирчилерге окшоп, же мусулмандарга окшогондон каршы чыкпай эле мен өз кызматымды аткарып атам. Пайгамбар чыкканда деле ким аны кабыл алды эле? Ааламдык сөз болгондон кийин 15-20 кылым деле ошо пайгамбардын айткан сөзү менен, ааламдан берилген ишеним менен жашап жүрбөйсүңөр, көзү жок. Анысы кандай дагы, силер чоң чоркоп аткандырсыңар, мен Кудайым деп чыкканга. Манан баардык адамды айтып атат, ошо ааламга айлан, бүгүнкү күндө ааламга, чоң ааламга айлана албайсың, эми ал жаралган жалгыз ал инсан деп мына билдирүүдө берип атат. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Мен гана каралам бул орунду. Ал сага буйрулган эмес. Арыстан Алай анан президент болобу. Мага деле кереги жок эле. Мына кээ бир адам айтып атат, Арыстан Алай Кудайга айланып алган. Арыстан Алай жер аламды башкарып туруп атат. Бирок президент болом деген өтө майда иш депчи. А көрсө мына тело аткарыш керек экен. Мына мени бата бер деди го. Тело менен бата берди. 7 токосунан болчу ундап келди, колуңду салсаң табият бейишке айланат дейт. Мисалга. Мына алып келгенде окшудум мына. Күз жайдагыдай болуп туруп атат азыркы. Анысы кандай? Менин корпусум ал эч качан соттолбойт. Айланайын бийликтегилер күйүп кетесиңер. Арыстан Алайды мазактагандар өздөрү маскара болот дейт. Маскара болосуңар. Күнүгө ишенимиңер кетет. Андан көрүп келип кеңешин алып, мээримине бөлөнүп, соттолбой тетирсинче батасын багытын алып кеткиле. Бул менин кыскараак жасаган Кудай жөнүндө мен кантип Кудай болгом? Ошону айтып өттү. Анан Кудаймын деп чыкпасаң адамзат сени кайдан табат, тааныбай атат дегендей, дүйнө элинде Кудай чыгат деген көз ачыктардын дүйнө элинде орус элинен бери жана башка адамдар издеп атат. Куткаруучу чыгат, ошондой бир сары чыгат. Ишеними бар. Ошондуктан Кыргыздан Кудай чыкканына, Кудай энергиясы кийип алганына ыраазы болуңуздар. Мына Саякбай атаны деле бир жан энергия кийгендиктен анан манас айтып калды да жолусу элдин баары эле манас айтып калбайт беле. Ошол сыяктуу эле
Пайгамбарды да bir энерге кийгендиктен анан чыкты да, баатыр да bir энерге кийгендиктен анан баатыр болду да, анысы кандай мени силер токтотуп, чектеп, анан сен кое албайсың. Мисалга самолет айдаган киши айдайт да, мен билбесем айдай албайм дейт да. Анткени сен аны билген жоксуң, көргөн жоксуң. Ошол сыяктуу мага да ошо Теңир ата шарт окуган. Манас ата көрүнөт, мен кыргызды курап журт кылсам сенин дүйнөнү курап журт кыласың деген. Ошондуктан мен эч нерседен коркпойм. Себеби мен адам болгон менен ичимдеги жаным башка бир чоң күч. Мисалга кыз бала келип туруп эле атанын ролун аткара албайт да. Окшобойт. Кийимин кийип алып төргө туруп алса да. Анысы кандай мен өз ролумду аткарам. Ар бир адам ушул жерге бир кызматка келген. Ошону жакшы түшүнүп алыңыздар. Мен муну Кудай деп чыккан айткан себебимди силерге түшүнүп бердим. Кайра кайталап уксаңыздар өтө чоң энергия өтөт. Чоң түшүнүк пайда болот. Күн өткөн сайын жалган дүйнөнү мен жаап кете берем соттоп жалган адамдарды. Чыныгы ойгонгон адамдарды мен мээрим төгүп кете берем. Коштогонуна, колдогонуна, түшүнгөнүнө ошо интернеттен болсо дагы. Ошондуктан башка багытыңыз жок.